Сырдоқ районы болды. Андан кетсек, Бакер обласы. Бакер обласында ошо биздин жарымга пайыз одан жер жүрүштөр. Бул жерде жалпысынан 472 суроого жооп алынган. Анын ичинен 164-ü 35,5% мамлекеттик органдар иштеп атат деген. Мыкты министрлер деген суроого 60 суроого жок деп жооп беришкен. Мыкты губернаторлор деп суроо бергенде жок деп суроого жооп берген. Жакшы иштеген органдар дегенде берде дагы ошо бүттү каттоо кызматы, УКМК кызматы, жогорку кеңеш жакшы иштейт деп айтышкан. Начар иштеген органдар Маданият министрлиги, айыл чарба министрлиги, аким жана мэрлер деп айтышкан. Андан ары Бишкек шаарында Ленин району боюнча жалпысы 634 жооп берилген, 256 суроо ооба дешкен 40%, жок дешкен 378 суроо, 60% жок дешкен. Бул значит 60% ишенбейбиз деген болгондо, жакшы иштеген органдар деп биздерден сураганда УКМК жакшы иштеп деп айтышкан, ички иштер министрлигине караштуу унаа кызматы жакшы иштеп деп айткан, ички иштер министрлигине караштуу жол коопсуздук кызматы жакшы иштеп деп айтышкан. Начар иштеген органдар дегенде прокуратура, ИИМ, аким жана мэрлер деп айтышкан. Андан ары кете Ысык-Көл обласы. Ысык-Көл обласында жалпысынан 191 суроого жооп алынган, анын ичинен 104-ü 54% жакшы деп жооп берген, 87 суроого 46% жок деп жооп берген. Бул жерде да жакшы иштеген орган биринчи орунда УКМК болгон, экинчи орунда прокуратура, үчүнчү орунда ИИМге караштуу жол коопсуздук кызматы. Начар иштеген орган ким дегенде билим берүү министрлиги, архитектура, маданият министрлиги. Андан бери кайра Чүй обласы Карабалыкта, Жайык району. Жалпысынан 619 жооп берилген, анын ичинен 438 ооба деген, 70,5% жакшы деп жооп берген, жок 181, 29,5% жок дешкен. Жакшы деген органдар деп аныктаганда аким мэрлер жакшы деп, ИИМ жана УКМК жакшы деп айтылган. Начар иштеген орган чоң калкты тейлөө кызматы, каттоо кызматы жана айыл чарба министрлиги. Нарын обласы жакын жерибизге арасында элес, областында ушул иштерди уюштуруп берген.